Чоңата, ары барды эмнеге багып жатасыз? Арылар бизге бал берет. Балден соолукка абдан пайдалуу. Алар гүлдөрдүн иширесинен бал чогултушат. Кыргыз балдары үчүн мультфильм тартуу мезгили келди дейт Жапониядагы мекендешибиз Болотбек Субанов. Жогоруда учкай авазы ободо жаңырган бал ары жөнүндөгү тасма анын чыгармачылыгына таандык. Болотбектин максаты алыста жүрсө дагы улуттук анимацияны өнүктүрүү. Жапониядан компьютерлик графиканы окуп, учурда оюн, кино, аниме студиясында эмгек кылып жатам. Анимация же мультфильм дейбизби, кичинекей балдарга алар аркылуу көптөгөн маалыматтарды жеткирсек болот. Мисалы, анимация аркылуу кичинекей балдарга этика, жүрүм-турум, камкордук, эле тарых, маданият жана башка көптөгөн жакшы нерселерди үйрөтсө болот. Буларды буюрса, келечекте кыргыз анимациясынын өнүгүшүнө чоң салым кошоюн деген максаттар жана кыялдар бар. Анимация бир катар кыймылсыз сүрөттөрдү тез катары менен көрсөтүү менен пайда болгон кыймыл аракеттин топтому. Дагы бир мультфильм тартууга ынтызар жаш талант Арлен Жумалиев. Ал жеке компаниянын өкүлү. Анын айтымында мультфильм тартуу жумушу сценарий даяр болгондон кийин эскиз тартуудан башталат. Сценарийди жазып, материалды алып келет. Биз ошого жараша өзүнчө биринчи раскадровканы тартып алабыз. Камера каерден көрүнүп турат, кандай движение кылат. Анан эми жаш балдарга биз көбүнчө көздөрүн бакырайтып, чоң кылып, жашный кылып көрсөтөбүз. Адегенде сүрөтчүлөрдүн эмгеги толугу менен аяктагандан кийин жумуш анимация менен алектенгендердин колуна тиет. Мындай жоопкерчиликти Нуртемир Иманбеков аркалайт. Жасалган адамдарга сөөгдөр коет. Сөөгдөр койгондон кийин ошо кыймыл аракетке ушу жан берет да, негедир. Жанан болсо ал бизге аниматорлор коет. Аниматорлор болсо өзүнчө алар биринчиден актерское мастерство болуш керек. Анатомия человека билиш керек, как бы уже бүт уже ал жакта целая наука болуп кетет да. Ал бир мультфильмде, например, бир аниматор болсо 1 мүнөттү 2 жумалап жасашы мүмкүн. Компьютердик программалык 1 мүнөттүк анимация жаратууга 2 жума керектелет. Негизи ар бир тасманын тереңинде өспүрүмдөрдүн сезимин ойготкон идея болуусу абзел дейт компаниянын жетекчиси Нурлан Мирзаматов. Образовательный болуш керек да. То есть бир жакшы нерсе күндөгүн, мисалы, ошол гигиена, тишти жуумай, кичинекей балдар болсо, өспүрүмдөр болсо, жуунмай, таза кир жерлерди көп жүрбөй, таза алып жүрүүбүздү, ошол эле түрдө кызыктуу болуш керек. Лайв болуш эмес, бирок табигый нерсе да бар. Көчөдө ойногон, эле баягы вакуум обстановкада жаш бала жүрбөйт да, негизи көчөдө ойноп, аралашып, бир аз кум менен аралашып, бир аз кир болуп, бул дагы өзүнчө нормалдуу нерселер да. Ошол нерсени көрсөтүп, бирок жакшылык үндөгөн контент жаратылыш керек деп ойлойм. Миң уккандан бир көргөн деген нуска кеп балдарга карата айтылган сыяктуу экенин Кыргыз кинематографисттер бирлигинин төрагасы кинорежиссер Айбек Дайырбеков эске салат. Анткени балдар кун коюп көргөн нерсесин өмүр бою унутпайт. Ошондуктан балдарга тарбиялык таасири терең мультфильмдерди көбүрөөк сунушташ керектигин ырастады. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда дүйнөлүк рынокко, YouTubeга тарткан аниматорлор өтө көп. Биз өткөндө болжол менен эсептедик. Жылына, мисалы былтыркы жылы 1000ден ашык серия мультфильм тартылды Кыргызстанда. Бирок ошолордун баардыгы англис тилинде, испан тилинде, түрк тилинде, орус тилинде тартылып, тышкы рынокко тартылган мультфильмдерде алар бул чоң маселе негизичи. Бул мамлекет карай турган маселе. Ошону биз азыр көтөрүп, ошо кинематографисттер союзу демилге кылып атабыз. Биздин максатыбыз мына эмки жылы быйыл баштап атабыз. Эмки жылы 1 жылдын ичинде, 1,5 жылдын ичинде 2022 жылдын аягына чейин күнүнө бирден кыргыз тилиндеги 10 мүнөткө чейинки мультфильм тартылып турсун деген демилге менен чыгып атабыз. КТРКнын кино редакциясы тарабынан 5 жыл аралыгында 700дөн ашык мультфильмдер которулган. Эгер кыргыз тилинде наристелерге арналган мультфильмдер көбүрөөк тартылып башталса, келечек муундарыбыз болгон балдарыбызды заманга жараша тарбиялоодо жаңы ырымдар жасалмак дешет кино тармагынын адистери. Кадыр Калилов, 1 радио.